Таз бала менен сыйкырдуу дагара. Түрк жомогу. Илгери өткөн заманда бир таз бала болгон экен. Бир күнү апасынан уруксат алып, балык улаганы чыгат. Бир нече балык кармасам, апам менен чогуу бышырып жеймиз деп ойлонот. Түшкө жакын бир чоң кооз балык тутуп алат. Балыкты сойсо ичинен дагара чыгат экен. Таз бала абдан сүйүнүп, үйгө дагарада алып бара турганын ойлонот. Дагарага суу куйса, ал суу алтынга айланып турат. Дагаранын сыйкырдуу экенин түшүнүп, апасына карай чуркайт. Ошентип мол алтынга ээ болуп, ар кимге бой көтөрүп мамиле кылып калат экен. Өзүнө сарай курдуруп, үй тиричиликтин бардыгын малайларга кылдырат. Байлыгына чиренип, көзүн май басып, абдан күбөт. Апасы бул кылыктарын туура эмес экендигин бир канча жолу эскертет. Бала болсо сыйкырдуу дагара колунда турганда каалаганым аткарылат деп чиренет. Аны тааныгандар абдан терс жака өзгөргөндүгү тууралуу сөз кылышат. Бир күнү колундагы байлыкка ыраазы болбой, дагарасын көтөрүп алып суу жээктеп келет да, суудан улам алтын чогулта баштайт. Суунун жегине сарай курдурмакчы болот. Бир маалда алтын толуп кетип, колундагы дагарасы сууга түшүп кетет. Дагараны алам деп атып, чөгүп кете жыздап суудан араң чыгат. Колундагы дагарасын жоготуп, ыйламсырап үйгө барса, буга чейин чогулткан байлыгын уурлар алып кетиптир. Апасы болсо, ыйламсыраба, ал дагараны сен өз эмгегиң менен тапкан эмес элең. Бул дөөлөт сени абдан көптүрдү. Мындан кийин бой көтөрбөстөн өз эмгегиң менен жашагың дептир. Ошондон кийин бала дагара жөнүндө сүйлөгөнүн токтотот экен.